Достор, ошол кемпир абадты коргоо комитетинин жыйындагы аудио запистерин чыгып кетишине азыр мени күнөөлөп атышат. Дакансалар, фейктер. Бул эч кандай чындыкка дал келбейт. Менин оюмча ал жак бир күн мурун СМлар же МВД орнотуп кеткен болуш керек. Бирок ал жакта отургандардын бири дагы бул маалыматты сыртка чыгарган эмес. Биринчиден, экинчиден ал жактан биз жаап жашыралы деген деле ой жок болчу да. Эч нерсе, мыйзамсыз эч нерсе жок анткени ал жактачы. Ошондуктан тугар мени тара тийип анан чыгып кетти, акчасы жок бул каяктан чыгып кетти деп менин акчамды эсептеп аткандар сарсанаа улубогула. Мен 26 барам, 26 октябрь. Достор, 26 октябрь күнү бардык беспределге, мыйзамсыздардын баарына, мыйзамдык иштердин баарына каршы чекит коебуз. Өлкөдө тонолуп жаткан бардык кен байлыктарга, ошол Чүйдө, Көлдө, Нарында, Түштүктө, Ошто, Жалал Абад, Баткен, Таластагы казылып жаткан, жана алардын акчасы эки достун чөнтөгүнө түшүп жаткан проблемага чекит коебуз. Мындай беспредел болбойт. Кыргызстан экеле кишинин менчиги эмес да. Бардык кен байлыктардын баарын казып атышат бүгүнкү күндө. Сатып атышат. Кытайлык, казакстандык фирмалардын баары иштетип атат. Достор, бардыгына чекит коебуз. 26 күнү улуттук улуу жыйын, боштондук күнү, Кыргызстанды тазалоо күнү, бардык уурлуктарга маселе коебуз. Иллюстрацияны да ошондой кылабыз, достор. 26 күнү улуттук улуу жыйын болот.